5-бөлүм. Исанын Машаяк экендигине ишенген адам Кудайдан туулган. Ким Кудайды сүйсө, ал Кудайдан туулгандарды да сүйөт. Эгерде Кудайды сүйүп, анын осуяттарын аткарып жатсак, анда Кудайдын балдарын сүйүп жатканыбызды билебиз. Кудайды сүйүү деген анын осуяттарын аткаруу кыйын эмес. Анткени Кудайдан туулган адам дүйнөнү жеңет. Дүйнөнүн үстүнөн жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз. Дүйнөнү Исанын Кудай уулу экендигине ишенген адамдан башка ким жеңе алат? Ал суу жана кан менен келген Иса Машаяк. Ал суу менен гана эмес, суу жана кан менен келди. Ал жөнүндө рух күбөлөндүрөт, анткени рух чындык. Ошентип асманда үчөө күбөлөндүрөт. Ата, сөз жана ыйык рух. Бул үчөө бир. Жерде үчөө күбөлөндүрөт. Рух, суу жана кан. Бул үчөөнүн күбөлөндүрүүсү бир. Адамдардын күбөлөндүрүүсүн деле кабыл алып жатпайбызбы? Адамдардын күбөлөндүрүүсүнөн Кудайдын күбөлөндүрүүсү жогору эмеспи? Анткени бул өз уулу жөнүндө күбөлөндүргөн Кудайдын күбөлөндүрүүсү. Кудай уулуна ишенген адамдын күбөлөндүрүүсү өз ичинде. Ал эми Кудайга ишенбеген адам Кудайды жалганчы кылган болот. Анткени ал өз уулу жөнүндө күбөлөндүргөн Кудайдын күбөлөндүрүүсүнө ишенген жок. Кудайдын күбөлөндүрүүсү болсо бул: Кудай бизге түбөлүк өмүр берди. Ал өмүр анын уулунда. Ким Кудайдын уулуна ээ болсо, ал өмүргө ээ. Ким Кудайдын уулуна ээ эмес болсо, ал өмүргө ээ эмес. Кудайдын уулуна ишенүү аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгонуңарды билишиңер үчүн мен муну силерге Кудайдын уулуна ишенгендерге жаздым. Анын алдында кандай кайраттуулукка эебиз? Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. Эмнени сурасак да ал бизди угаарын билсек, андан сураганыбызды аларыбызды да билебиз. Ким бир тууганын өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө жасап жатканын көрсө, ал үчүн сыйынсын, Кудай ага өмүр берет. Өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө кетиргендер жөнүндө айтып жатам. Өлүмгө дуушар кыла турган күнөө бар, ал жөнүндө сыйын кыла дебейм. Жалгандыктын баары күнөө, бирок өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө бар. Кудайдан туулган адамдын күнөө кылбастыгын билебиз. Кудайдан туулган адам өзүн сактайт, ошондуктан ага амалкөй жолобойт. Биз Кудайдан экенибизди, ал эми бүт дүйнө амалкөйдүн бийлиги астында экенин билебиз. Кудайдын уулу келип бизге чыныгы Кудайды таанып билүүгө акыл бергенин да билебиз. Биз анын чыныгы уулу Иса Машаяктын ичиндебиз. Ал чыныгы Кудай жана түбөлүк өмүр. Балдарым, өзүңөрдү буркандардан сактагыла. Амин.